Assalamu alaikum урматтуу Москвадан мекендештер. Амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Октябрдын 1-күнү бүгүн. Андыктан октябрда дагы бир өтө чоң мигранттарга тиешелүү өтө жакшы кабарлардын бири. Бул көптөн бери көп ай мурда сиздерге бул кабарды чыгарган элек. Ошону эми тастыктап айта кетели, себеби жаңы мыйзам ишке кирет. Октябрдын акыркы жумаларынан ишке кирет деген билдирүүлөр бар. Андыктан октябрдан тарта, октябрдын аяктарынан тарта регистрация маселеси кичине жеңилдейт. Себеби бул жаңы чыккан мыйзам боюнча аренда, квартираны аренда кылган арендатор менен арендага алуучунун арасындагы түзүлгөн келишимдин негизинде ошол МФЦда, госуслугада через сайт договордун негизинде, келишимдин негизинде регистрацияга койсоңуздар болот туугандар. Бул дегени эгерде сиз квартира алсаңыз, ошол квартирага өзүңүздүн мисалы алсак семьяңыз менен болгон болсо, үй бүлөңүз менен ошол квартирага арендага ала турган квартирага ошол договорго жазып, ар бир адамды каттап, мисалы балаңыз, кызыңыз, күйөөңүз, өзүңүз болуп мисалы 4 адам дейли, 4 адамды ошол договордо каттап, фамилиарный ар бир фамилия аттары менен жазылган болсо, ошол договордун негизинде көтөрүп барып ошол МФЦдан же госуслугадан ошол регистрацияны койдурсаңыздар болот. Договордун мөөнөтүнө жараша койдурса дагы болот. Ошол эле учурда мисалы 1 жылга эгерде договор 11 айга түзүлө турган болсо, 11 айлыктын регистрациясын ошол 11 айлык кылыш үчүн келишим, трудовой келишимди ошол эле хозяин менен түзсөңүздөр болот. Баягы эле гражданский трудовой договор менен түзсөңүздөр деле боло берет. Ошонун негизинде 11 айга чейин аренда, квартиранын арендасынын мөөнөтү менен узартсаңыздар болот. Бул эми буйруса ошол октябрдын аягынан ишке кирет туугандар. Бул чыккан мыйзам 5-6 ай мурун сиздерге видеода чыгарганбыз, эми ошол күчүнө кире турган болуп атат. Андыктан бул жаңылык менен дагы жакындарыңыз менен бөлүшүп кетиңиз туугандар. Бөтөн жерде аман жүрүңүздөр. Регистрация маселеси сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн документиңиздерге так, өзүңүздөргө сак болуп жүрүңүздөр. Анткени рейдтер көп, күндөн күнгө ошол көчөдө болобу, метродо болобу, ошол именно регистрация маселеси бизде мигранттар үчүн өтө көйгөйлүү маселелердин бири. Ал эми квартираңыз бар жок болсо, регистрацияны төмөнкү номерлерге жазып, кайрылып жасатсаңыздар болот. 1 жылдан бери иштешебиз, ушул номерде регистрациялар базадан чыгат, жакшы. Эми чек ара маселеси боюнча Мухиддинге кайрылсаңыздар болот. Номерлер экранда. Бөтөн жерде аман болуңуздар туугандар.